إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Эртең мененки кечки зикирлер деген сабагыбызды улайбыз. Бүгүнкү кыска сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы Таубан деген сахабадан келген айтат, рываят кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кеч киргенде, таң аттырганда ушул сөздү радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам набиян кана хаккан алаллахи ан юрдияху деп. Кимде ким таң атканда, кеч киргенде Аллах тааламды менин Роббим деп разы болдум, исламды диним деп разы болдум, ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарым деп разы болсо, Аллах таалам аны разы кылат деп келет. Аллах таалам аны разы кылат сөзсүз. Да башка рываяттарда келет, кыямат күнүндө Аллах таалам аны разы кылат деп. Абу Саид аль-Худри деген сахабадан да келет ушундай эле таризде. Ким айтса радиту биллахи робба, Аллахты Роб деп, исламды диним деп, Мухаммадты Аллахтын элчиси деп ыраазы болсо, ага бейишке кирүү важип болот деп. Ошондой эле Муслимде келген хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Заqa ta'mal иман", имандын даамын сезген болот. Ким Аллах тааламды Роббим деп, исламды диним деп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарым жана Аллахтын элчиси деп ыраазы болгон болсо, мындай адам имандын даамын сезген болот деп. Мына ушул зикирди күндө эртең менен кечинде 3 жолдон айтабыз. Мустахаб, сүннет болот. Эртең менен кечинде 3 жолу айтабыз. Ушул эле зикир азандан кийин да келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким азанчыны уккан кезде, ашхаду ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла" деп, "Ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу", күбөлүк берем Аллахтан башка татыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок, Мухаммад анын элчиси, кулу, Аллах тааламды Роббим деп разы болдум, Мухаммадты Аллахтын элчиси деп, исламды диним деп разы болдум десе, анын күнөөсү кечирилет дейт да. Азан учурунда келген. Бул 3 негиз да. Ушул жерде айтылып аткан 3 негиз. Аллах таалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анан динибиз, ислам. Мына ушул 3 негизди дагы кабырдан да адам суралат. Биринчи эле ушул канча хадистерде келет, жүздөрү капкара, көздөрү көкмөк болгон ошол суроолордун деле Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким деп. Мына ушул Аллах таалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам дини адамдын жүрөгүндө болсо, 3 нерсеге ыраазы болсо, ушулардын акысын берсе бул дүйнөдө, акысын берсе, ыраазы болсо, амал кылган болсо, кабырдагы эң биринчи сурак, эң биринчи сыноо, эң чоң сыноо. Ошодон өткөн болсок, ары калганы жеңил болот. Ал жерден оор болгон болсо, андан ары, андан да оорлошуп кете берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бизге үйрөттү. Эртең менен да, кечинде да ушуну 3 жолдон кайталап, бул нерсени жүрөгүбүзгө сиңирип, ыйманыбызды жаңылап, курчутуп, бекемдеп, Аллах тааламга жалынып, жалбарып, анан эми маанисин көрөйлү кыска. Радиту биллахи робба деп кайталап, мен разы болдум Аллах таалам менен мени Роб деп. Роб деген сөз бул Аллах таалам жаратуучу, мүлк ээси, аламды башкарып турат деген сөз. Роб. Менин Роббим, мени жаратты, рызкымды берүүчү, мени өлтүрүүчү, кайра акыретте тирилтүүчү, менин эгем Роб. Мени рызкымды берип аткан аламдын кожоюну бул Аллах таалам. Мен ушу Аллах тааламды өзүмдүн Роббим, сыйынуучу затым деп разы болдум деп атат. Разы болдум. Ал эми Аллах тааламга сыйынуучу затына разы болгон адам башка жактан сыйынуучу нерсени издебейт. Аллахтын буйруган буйруктарын аткарат, тыйгандарынан тыйылат. Аллах тааламдын буйруктарын жакшы көрөт, же бешенесинде жазылган тагдырына разы болот, кейип кекшип, арыз муңун айтып башкаларга барып наалыбайт. Аллах тааламга разы болдум деген ошол жазган тагдырына разы болдум, берген ырыскысына разы болдум. Ушул нерсеге мен Кудай тааламга, Аллах тааламга шүгүр кылам. Аллахтын аттары, ысымдары, бүт нерсеге мен Аллах тааламга ыраазымын. Туулдун калдың балеге анан каяктан кылып алдым эле, Кудайдын ушул адамды көрүп калдыбы деп кээ бирлер наалып, кейип кекшип атпайбы, жашоосунда бир кыйынчылык түшүп калса. Мындай адамдар Аллах тааламга ыраазы эмес. Жашоосуна наразы болгондор, ар кимге барып арыз муңун айткандар, жашоо бүтүп калды, заман бузулуп кетти, кыйналып кеттик, жашоо оордошуп кетти деп шүгүр келтирбей ар кимге барып арыздангандар, Аллах сактасын, бул жакшы нерсе эмес. Адам канчалык амал кылып, Аллах тааламга разы болуп шүгүр келтирген сайын, ошончолук Аллах таалам ашырып берет. Ошо Аллах тааламга разы болуу деген, да айтып коелу, моюн сунуусу. Моюн сунуусу жана шүгүр кылуусу
жана ыраазы болушу жазган тагдырга. Бул жөн эле баягы Кудайга шүгүр тобо деп кой сөзү менен бүтүп калбайт ал шүгүр деп. Мына ошол келген оорчулуктар келсе сабыр кылуусу, жакшылыктар келсе шүгүр кылып, жалгыз Аллахтын өзүн сүйүп, андан коркуп, үмүт кылып, ошого байланып, жүрөктү байлап, жалынып, жалбарып Аллах Тааламга кылып аткан ибадаттарды жакшы көрүп кылуу, жалгыз өзүнө гана ибадат кылуу, ихлас менен ыраазы болуп, сүйүп, Аллахтын өзүнө гана тобокел кылып, өзүнөн гана жардам сурап, ага бекем ишенимде болуп, таянып, ар бир кылган нерсеге Кудайдын буйругу деп ыраазы болуп ошол нерсеге. Мына ушул нерсени мен Аллах Тааламды өзүмө Роб деп ыраазы болдум деген адам башка жактарга барып үмүт кылбайт, башкалардан жол аштырайын деп ширк жасабайт, башка жактан бир жакшылыкты үмүт кылбайт. Бүт нерсени Аллахтан деп билет. Ибн Кайым рахимахуллахтын жакшы сөзү бар. Кимде ким Аллах Тааламга ыраазы болгон болсо, Аллах Таалам андан ыраазы болот. Керек болсо Аллах Таалам адамдан ыраазы болгон белгиси адам да Аллах Тааламдан ыраазы болот. Адам дагы Аллах Тааламдан ыраазы болот. Тили менен жаман сөздөрдү сүйлөбөй, жүрөгү менен кайгапада болбой, тагдырына кейип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат сол хадистердин биринде: "Инна Аллаха таала ябталил абд фима ата". Аллах Таалам кулуна бир нерсени берген болсо, сынайт, берген нерсеси менен сынайт. Фа ин радия бима касамаллаху лаху бурика лаху фихи ва вассааху. Эгер Аллах берген нерсеге адам баласы ыраазы болгон болсо, ошол бөлүп берген рызыкка, Аллах Таалам ал нерсеге береке берет жана ошону кеңейтип коет. Ал эми ошол бөлүнгөн рызкыга нааразы болсо, ва ин лам ярда лам юбарик фихи, анда ал нерсеге береке бербейт Аллах Таалам. Ва лам язид алама кутиба лаху. Бешенесине жазылган рызыктан башка береке кошуп үстүнө ошону кеңейтип деген Аллах Тааламдан бөлүнбөйт. Эмнеге себеп ал берилген нерсеге нааразы, ыраазы эмес, шүгүр кылган жок. Эң чоң Аллах Тааламга ыраазы болуу деген Аллахтын өкүмүнө ыраазы болуу, Аллах Тааламдын буйругуна ыраазы болуу, ошо тыйган нерселерден тыйылып ошол нерсеге дагы көңүлү ток болушу. Экинчиси дин, ислам дини. Исламды мен дин деп ыраазы болдум деп атасыз. Мунун мааниси дагы ошол шариаттагы келген өкүмдөр, буйруктар, тыюулар, мына ушул Кудай Таалам буйругу. Бул дин, ислам дини менен мен Аллах Тааламга жакындайм. Аллах Тааламдын бизге түзүп берген мыйзамы, түзүмү, жол, ушул жол менен барабыз. Эч кандай бул динде келген буйруктарга, мыйзамдарга, тартиптерге көкүрөктүн тарыбашы, өкүмдөрүнө ыраазы болуу, моюн сунуу, өзүңдүн напсиңе жакпаса дагы, напсиңе туура келбесе дагы ошого моюн сунуу, жаккан жерин кабыл кылып, анан жакпаган жерин таштап коюп, бул ислам динге ыраазы болгондун белгиси эмес. Кээ бир адамдарга жаккан жерине сүйүнүп кабыл кылат, жакпаган жерин напсисине жакпаса шылтоо таап ар кандай сөздөрдү айтат. Же өзүнүн үйрөткөн муалиминин сөзүн карманып алат, динге каршы келсе дагы шылтоо менен. Же бир биздин каада салт, үрп адат, анын ата бабам ушундай деген, баардык эле ушинтип кылып атпайбы деген сөздөрдү ар кандай шылтоодо айтып, диндеги келген нерсеге көз жумат. Аллах сактасын. Ал эми исламды диним деп ыраазы болгон адам толук кабыл кылат. Өзүнүн напсисине туура келгенин да, туура келбегенин. Себеби бул дин бирөөнүн молдонун же бирөө эмес, бул Аллах Тааламдан бизге берилген буйрук кылып. Исламдан башка нерседен чечимди издебейт. Бүт нерсе жашоо мына исламда деп карат. Али Имран сүрөсүнүн 85-аятында айткандай: "Ва май ябтаги гайрал ислами динан фалан юкбала мин ва хува фил ахирати минал хасирин". Кимде ким исламдан башка дин тутам дей турган болсо, андан эч нерсеси кабыл болбойт, ал акыретте бактсыздардан болот, зыянга учрагандардан болот. Инна дина индаллохил ислам. Аллахтын алдында кабыл болуучу дин ислам дини. Мына ушул диндеги нерсеге адам жүрөгүн ачып ыраазы болсо, туугандар, субханалла, ибадаттар жеңилденет, рахат алып баштайт. Окуган намазынан, окуган Куранынан, ар бир кылган амалынан адам рахат алып баштайт. Эмнеге? Себеби ал адам ыраазы Аллах Тааламдын түзүмүнө, ушул шариятына, мыйзамына, ислам динге ыраазы. Мына ушул нерсеге ыраазы болуу менен ал адам ыйман даамын сезет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтпадыбы? Ушул үч нерсеге ыраазы болсо, ал адам ыймандын даамын сезет. Ыймандын даамын сезген бул бакыттын даамын сезет. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир адамдарга азыр намаз оор болсо, эптөө эле каза кылып салбайын, айла жок эле күнөөкөр болуп калбайынчы деген кутулуш үчүн окуп койсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды эмне деген? Ва жуилат куррату айни фис сала. Намазды менин көзүмдүн кареги деген, намазга сүйүнгөн. Азан учур болуп калганда арихна бис сала я Билал,
ей Билал, бизди эс алдырчы деп ошо азан айт, намаз окуп биз эс алалы. Мына ошондой ибадаттар менен рахат алган. Керек болсо түнүндө намазда туруп ошо буттар жарылганга чейин турган. Афала акуну абдан шакура, мен шүгүр кылган пенделерден болбоймунбу деп кылган ибадаттарынын пайгамбарыбыздан рахат алган. Себеби Аллах Тааламдын келген буйруктарына, тыйган тыюуларына бүт нерсени ыраазы болуп, ошол нерсени мен моюн сундум, аткарам деген нерсе. Кимибизде ушул нерсе боло турган болсо, биз дагы ошондой рахаттын, имандын даамын сезип баштайбыз. Ал эми нааразы болуп, же көкүрөбүздө бир тардыктар, же бир кыжалаттар боло турган болсо, жаккан жерди кабыл кылып, жакпаган жерде ар кандай шылтоолорду издей турган болсок, биз имандын даамын сезе албайбыз. Себеби биз кээ бир нерсеге ыраазы болгон жокпуз. Кээ бир адамдар намазга ыраазы экен, даратка ыраазы, анан өзүнө каршы келип калган кредит болуп кала турган болсо, мисалы, эми бул деле соода да деп чыгышат да, шылтоолорду издеп ар кандай. Же болбосо арак жакпай калды. Эми главный кузбасаң болду да, өзүнө ошондой нерселерди таап алып туруп, кээ бир буйруктарга жүрөгү отурбайт. Ыраазы болуш керек туугандар. Ошон үчүн Умар ибн Хаттабтын Аби Мусага жазганда катында ошо бир сөзү бар, жакшы сөзү бар. Фа иннал хайра куллуху фиррида деген. Жакшылыктын баардыгы ыраазы болууда деген. Аллахтын өкүмдөрүнө, буйруктарына адам ыраазы болууда баардык жакшылык жатат. Кээ бир адамдар жок дегенде күнөөдөн тыйыла албасаң дагы, мен күнөөкөр болуп атам, аткара албай атам, Кудай буйрса ушудан да тыйылып калам деп моюн сунган ордуна, ошону актап, ошол күнөө өзүнө шылтоо издеп, ар кандай сөздөрдү айтып, андан да 5 метр күнөөнү көбөйткөнгө аракет кылат Аллах сактасын. Үчүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыраазы болуу. Эмне деген сөз бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын элчиси деп ыраазы болгон болсо деп. Күндө эртең менен кечинде айтабыз. Канчалык деңгээлде бул нерсеге муктажбыз, ыйманыбыз жаңылаганга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыраазы болуу деген бул дагы ошол. Пайгамбар алып келген кабарларга ишенүү, ошол нерсе буйруктарын аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн башка эч кимдин сөзүн өйдө бийик койбоо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келген хадистерине амал кылуу, ошол келген чечимдерге жүрөктүн тарбашы, ушунун баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын элчиси деп ыраазы болгонун белгиси. Ниса сүрөсүнүн 65-аятында Алла Таала айтат, касам ичип айтып атат. Алла Таала: "Ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шажара байнахум." Алар толук мумин болбойт, качанга чейин ортодогу келишпеген маселесине чейин сени өкүмдар кылмайынча дейт. Сенден чечимди издемейинче. Сен чечип бергенден кийин тумма ла яжиду фи анфусихим хаража мимма кадайта. Андан кийин эч кандай жүрөктөрүндө аларда мындай бир кыжалат же тардык калбайт дейт. Ва юсаллиму таслим. Толугу менен моюнсунуп берет дейт. Момун адамдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды улук туткан, бийик туткан, баардык адамдардын сөзүнөн бийик турат. Чечимди болду, пайгамбар айтты, аткарам. Тыйыл деди, тыйылам деген адам өзүнө каршы келсе дагы ошол хадис, ошол нерседе тыйылат, ошол өкүмгө ыраазы болот. Мына ушуларды чыныгы момун деп атат Алла Таала. Эмнеге көкүрөктөрүндө эч кандай кыжалат калбайт дейт. Ыраазы ошол өкүмгө. Болду, эч кандай шылтоо издебейт. Анам эмнеге тиги молдо кыл деди? Анам эмнеге бизди элдердин баары кылып атат го? Баары эле жасап жүрөт го? Минсек жашоо түгөм калат го? Жашоо болбой калат го? Анда баары эле болбой калат го? Андай сөздөрдү айтпайт. Өзү шариатта болбойт деген нерсе аз эле. Анан ошондо дагы бир эки нерсе нафсин жакпай калса, баланча молдо деле кылып атпайбы? Бул наразылык туугандар. Акыретке барганда биз антип Аллахтын алдында актана албайбыз. Баланча деле кылып атыптыр, анан мен деле кылып койдум деп. Бизге хукум келди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү жетти, бул арам экен. Бул болот, бул болбойт деген. Болду, ошол нерсеге моюнсун Жок дегенде кыла албасаң дагы, аны болбойт деген нерсени болот деген нерсени болбойт деп күнөө таппайлы. Ошол диндеги келген нерселерге кемитпей, кошпой, ошол нерсеге ыраазы болуу, бидат кылбоо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Кадимки пайгамбар баягы динди саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткизбей коюп, анан бир акылдуу келип динин толуктап атат, же болбосо ашыкча кошумчаларды кылып аткандай. Булар дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп ыраазы болбогондор. Ыраазы болгондо эрчимек толугу менен, эч кандай өзгөртпөстөн, кемитпестен толук ыраазылуу болуу Аллахтын элчиси деп, ага моюнсунуу, ээрчүү, байлануу, аткаруу сүннөтүн практика кылуу, амал кылуу, шариаты менен жашоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисинде айткандай: "Ман ахтата фи амрина хада ма лайса фи фахуа рад." Ким биздин динибизде бир нерсени, жаңы нерсени киргизген болсо, ал динде жок болсо ал кайтарылат, кабыл кылынбайт деген сөз. Күндөрдүн биринде Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат: "Куллу уммати ядхулуна жанна." Менин үммөтүмдүн баардыгы бейишке кирет. Тек гана баш тарткан гана деген.
Сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, ким баш тартат бейиштен да? Ким мага баш ийген болсо бейишке кирет, ким мага тоң моюндук кылып баш ийбеген болсо ал баш тарткан болот. Моюн сунбаган болсо ал баш тарткан болот" деди. Мына туугандар, ушундай баш тарткандар да болот экен жакшылыктан. Баш тартуу бул ошол наразылыктын белгиси. Баш тартуу менен. Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мухаммадтын жаны колунда болгон зат менен ант ичем" дейт. Аллах таала менен ант ичип атат. "Ла ясмау би ахадун мин хадил умма яхуди вала насрани". Менин үммөтүмдөн мени ким угуп, мейли ал жөөт болсун, христиан болсун, "Сумма ямут валам ю'мин биллади урсилту бих". Ал адам өлүп кетсе, ыйман келтирбестен мага, мени угуп туруп, мен алып келген нерселерге ыйман келтирбей өтүп кеткен болсо, илля кана мин асхабин нар. Ал тозок ээлеринен болот дейт. Ошон үчүн туугандар, бул динде эч нерсе муктаж эмес, өзгөртүүгө, кемитүүгө. Бүт нерсе чечилген, даяр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалам жөнөттү. Бизге баарын чечмелеп, аппапакай нерсеге таштап кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Түнү күндүздөй дейт. Болду, бизге Аллах таалам бизге Куранды түшүрдү, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жөнөттү. Бизге тек гана угуп, үйрөнүп, ээрчип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды амал кылыш гана калды. Анан биз ушул өкүмдөргө Аллах тааламга ыраазы болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыраазы болсок, ислам динге ыраазы болгон болсок, Аллах таалам бизден да ыраазы болот. Аллах тааламдын ыраазылыгын табуу бул эң чоң бакыт туугандар. Эң чоң ийгилик, эң чоң утуш. Мындан да өткөн чоң бакыт жок, мындан да өткөн чоң ийгилик жок. Тауба сүрөсүндө 72 аятында Аллах таалам айтат: "Ва ридвану миналлахи акбар. Залика хувал фаузул азим". Аллах тааламдын ыраазылыгы бул эң чоң нерсе дейт. Эң чоң нерсе. Мына ушул нерсе чоң жеңиш деп атат. Ибн Касир рахимахулла тафсиринде айтат: "Ридаллахи анхум акбар ва ажал ва азам мимма хум фихи минан ниам". Аллах тааламдын ыраазылыгы бул эң чоң немат, эң чоң жакшылык дейт. Аларда жашообузда болуп аткан жакшылыктардан дагы эң чоң жакшылык дейт. Аллахтын ыраазылыгын табуу. Аллах таалам бизден ыраазы болсун десек, анда биз дагы Аллах тааламды Роббибиз деп ыраазы болойлу. Исламды диним деп ыраазы болойлу. Эч кандай башка жактан бир чечимдерди бир улутка, же бирөөлөрдүн салтына, же бирөөлөрдүн адатына, же баланча деген бир партиядан, же баланча деген топтордон, жамааттардан чечимдерди издебейли. Бизде чечим даяр мына исламда. Пайгамбар бүт жеткизип кеткен исламда бүт. Пайгамбардан ыраазы болойлу. Саллаллаху алейхи вассалам. Өзүбүздүн ата энебизден да, бир тууганыбыз, жакындарыбыздын өзүнүн напсиден дагы жакшы көрөйлү. Сөзүн сөздөй, буйругун буйруктай, сүннөтүн сүннөттөй аткаралы. Эч кандай шылтоолор издеп, аны сөзүнөн башка бирөөнүн сөзүн өйдө койбойлу. Мындай адамдар ыраазы болгон жок. Мына ушундай нерсени биз ишке ашырып, күндө эртең менен кечинде ушуларды эске алып, айтып турабыз иманыбызды жаңылап. О Аллахым, сени Роббим деп ыраазы болдум. О Аллахым, исламды мен диним деп ыраазы болдум. О Аллахым, пайгамбарды Аллахтын элчиси деп, пайгамбар деп ыраазы болдум. Мындайча айтканда, Роб дегенде: о Аллахым, сен менин жаратуучусуң. Сен менин эгемсиң. Сен менин жаратасың, сен мени өлтүрөсүң, сен мага рызык бересиң. Кожоюнум сенсиң деген сөз. Ыраазымын ушул жашоомо. Туулбай эле койсом болмок, анан өлүп эле калсам болмок, анан мындай кейип кекишиген сөздөр ыраазы болгон адамдардын сөзү эмес. Ушуну эле Кудай көрүп калдыңбы? Тагдыр деген ташбоор экен, мындай экен, тигиндей экен деген кандай сөздөр бар. Бүттүгү бул Аллах таалам болгон наразы сөздөр. Мындай адамдар ыраазы болгон жок. Мындай адамдар эч убакта ыйман даамын сезе албайт, эч убакта. Себеби пайгамбар салам айтты: "Даката амал иман". Ыймандын даамын сезди, ушул үч нерсеге ыраазы болгон болсо. Эми ал деле пайгамбарды, ал деле бир киши да деген сөздөр каяктагы ыраазылык болсун. Менин ата бабама дин каршы келсе мен аткарбай коем дегендер бар экен, Аллах сактасын. Жок, дин ата бабаңыздан да өйдө турат. Ата бабадан да ушу өйдө турат. Ислам дини салттан да өйдө турат. Ошол салттын көп жери туура келгени кабыл кылынат, туура келбеген жери кабыл кылынбайт. Шарият ислам дининин таразасы менен кабылат. Туура деген туура дейбиз, туура эмес деген туура эмес дейбиз. Биз үчүн Аллахтан да өткөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өткөн, ислам дининен өткөн дагы мындан да бийик бизге чечим жок эч жерде. Мына ушул нерселерге биз ыраазыбыз. Мына ошондо адам кабырда дагы ушундай адам өтсө дагы ушул үч сурактан жооп берет. Роббиң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким десе, мына жооп бере алат ушул нерсеге. Ал эми тилинде айтып койсо деле, мен Роббим ыраазымын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыраазымын. Бирок амалда, жүрөгүнүн ичиндеги сезиминде башка нерсе боло турган болсо, ал акыр барып сөзүнө да чыгат, амалына да чыгат. Ушу менен чектелели. Эртең менен 3 жолу
Анан кечинде 3 жолу айтабыз.